Ассаламу алейкум, туғандар. Қандайсыздар? Қандай ес алып тұрдыңыздар, туғандар? Оразаңар қабыл болсын. Менің бүгін қайрылуым жаңағы бүтіншілерге. Бүтіншілер мені зектеп, мені сотталған деп, мал ұрдаған деп, мені ұйғыр деп жазып шығарып тұрған. Ошоны көріп алып күлкім келдім. Күлкім жаман келді да, ошоғыч. Туғандар, мен ошоларға бір жооп берип кетейинчи. Бүтүнчүлөр, Эмил Бекиев, шакаленок, мен сага кайрылам. Сен шакаленок, мен зек болсом, мен соттолгон болсом, же мал урдаган болсом, же мен уйгур болсом, ошону доказать эте алсаңар, бүтүнчүлөр, мен силерге кайрылам. Доказать этсеңер, мен ошондой экенимди, силер жазгандай болсом. Мен могу тилимди кесип берем силер үчүн. Уктуңарбы? Тилимди кесип берем. Эс андай эмес болсо, силер кезесиңер тилиңерди. Уктуңарбы? Сүйлөштүкпү? Давай ошентип сүйлөшөбүз, а? Бүтүнчүлөр, баарыңыздар, ким бар? Адахан дагы барбы? Адахан Кимсанбаевич. Баарыңар. Бүтүнчүлөр келгиле. Канча оңорсуңар силер? 200бү, 300бү, канча оңорсуңар? 300-300-үңөрдүн баарыңар жанагы юристиңер бар го, жанагы. Юрист дагы бир кыз бар го. Ошо юрист дагы мени эметсин. Базадан бүт текшерсин, пробивать этсин, макулбу? Мен силер айткандай болсом мен тилимди өзүм кесем, тилимди кесем. Жосо вообще эфирге кирбей койгом, а? Сүйлөштүкпү? Бүтүнчүлөр, шакаленоктор. Макулбу? Мен эси бир жолу, хотя бы бир жолу соттолгон болсом, уголовное дело тапсаңар мага, тилимди кесип берем. Эркекче айтып атам, мына эркекче, мына Аллах таалам көрүп турат асманда. Эркекче айтып атам. А эси силер эркек болсоңор, мен немеме таппасаңар эч нерсе. Анда Эмил Бекиев сен биринчи очерет, анан экинчиси ким жазып чыкты посту? Ошол кыз. Өкөң тилиңерди кесесиңер. Же бармаңарды чабасыңар жанагы. Печать эткен, буква печать этип атпайсыңар жазганчы. Ошо бармаңарды кесесиңер өкөңөр. Макулбу? Андай кыла албасаңар, анда кысып жериңерди кысып, бүт видеолорду өчүргүлө. Өчүрбөйсүңөрбү? Анда доказать эткиле, аягына чыккыла, жазгандан кийин аягына баргыла. Түйүнө чыккыла, жеткиле аягына чейин. Жете албайсыңбы? Жазып чыкпагыла. Уктуңарбы, бүтүнчүлөр? Доказать эткиле, аягына чыккыла, жазгандан кийин. Мен сүйлөгөн сөзүмө эркекче жооп берем. Эмне деп сүйлөсөм, мен ошону аягына чыгарам. Уктуңарбы? А силерге окшош эмесмин мен. Мени уйгур десеңер, мени мал урдап соттолгон десеңер, дагы эмне деп жазып айланайын, толтура нерсе жазып атсыңар го мен жөнүндө. Ошону баарын доказать эткиле мага. Доказать этпесеңер, мен тилиңерди кесесиңер же бармаңарды кесесиңер. Ошол мен кайрылуум, тугандар. Мен просто кайрылып коеюн дедим да. Мени каралап чыгарышыптыр. Жана эртең менен көргөм негизи, бирок күлкүм келди ошогочу. Күлкүм келди. Мен Эмил Бекиев, шакал, мен сен менен сүйлөшкөндө билесиңби? Экөөбүз видео вызов менен сүйлөшкөндө. Сен мени бетиме эле зексиң да, сен зексиң да деп алып, мурдуң чуккансың билесиңби? Мен жана маңдайыма туруп алып. Мурдуң чукуп алып сен зексиң дегенсиң. Маңка десе. Мен зек болсом, сен тилиңди кесесиң десем, эмне көсөм дегенсиң, билесиңби? Я, шакал. Мага дүйнөлүк сот да аныктай албайт мени. Эч ким аныктай албайт. Мен ушу 35 жашка чыгып, бир да уголовное дело болгон эмес мага. Уктуңарбы? Мына Аллах тааламды карап айтам мен. Мага бир да жолу уголовное дело ачылган эмес. Мен бир да жолу мыйзамды бузган эмесмин. Бардык мыйзамды карап келем мен. Мен мыйзам бузган, ал жанагы машина айдап баратып, жанагы дорожный движенияларды, ушундай правилаларды бузгам да, майда чүйдө. Ошондой штрафтарды төлөгөм. Бирок уголовный ачылган эмес мага. Бир да жолу ачылган эмес. Мен силерге мына Аллах тааламды карап айтып берем силерге. Бир да жолу. Ошо бирөөнү тапсаңар хотя бы. Тилимди, эфирге чыгып туруп тилимди кесип берем. Баарыңардын алдыңарда. Уктуңарбы? Шакаленоктор десе. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, тугандар. Көрсүн ошол шакаленоктор. Көрсүн. Көрүп доказать эткиле, доказать эте албасаңар, мындан кийин вообще чыкпагыла. Шакал, ошолорду угуп, ошолордун жазып чыккан постторуна, ошондойбу дегендер маңкурук болуп эсептелет, тугандар. Маңкурук болот. Менин оозуман билмейинче, мен айтмайынча, бирөө жазып чыгып койсо, эмнеге ишенесиңер, маңкуруктар? Эмнеге ишенип атасыңар? Бул ушундайбы деп. Ушундай бекен, мен билгем деп, өзүнчө эле. Токтоткуландай, мындай көздү чоң ачып мындай жүргүлөчү, тугандар. Көздү чоң ачкылачы. Ээрчитме болбогулачы, суранам силерден. Ээрчитпегилечи айланайын, Өзүңөрдү могу башыңар менен иштеткилечи. Башыңар менен.
Кайдагы бир Эмилди, кайдагы бир Орозайымды ээрчийсиңер, кайдагы бир маңкаларды ээрчийсиңер, маңкасын арча албагандарды. Бирөөнүн кооз жазып койгон текстин сүйлөп чыгып койсо эле ээрчийсиңер ошону. Уялсаңар боло айланан, уялсаңар боло. Кыргыз элим, уял айланан, уял. Мага эч ким эчтеке таба албайт. Бул жашоодо, бул дүйнө жүзүндө эч ким мага таба албайт. Анткени мен тазамын. Бардыгына жооп берем мен. Соттолгон болсом, любой жерде архивде бар, казып чыккыла. Мен соттолгон болсом ошакта болот. Бирок соттолбогон адам аякта болбойт, туугандар. Эч кимге доказать эте албайсыңар. Мени тааныгандар, мына Кыргызстан боюнча ким мени тааныса, жакын менин туугандарым болобу, кошуналарым болобу, баары мен жөнүндө жакшы айтып берет силерге ким экенимди мен. Ошон үчүн да чача-мача болуп чыга бербегиле. Постторду жазбагылар кандай. Угуп атасыңарбы, туугандар? Токтоткула. Башыңарды иштеткиле. Ошол мейлиңиздер, туугандар. Ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Ошол именно тетиги Эмил деген шакаленок көрсүн. Ошол Эмил көрсүн. Ошону именно ошонун темесине жибергилечи. Группалар бар, эмнелери бар. Көрсүнчү. Маңкасы чукуп отурса керек. Чукуп отура бер дагы. Мейлиңиздер, ассаламу алейкум. Мен азыр дагы бир жерден кайрылам, азыр дагы. Башка жерден дагы. Ошону бөлүшүп коюңуздар.